Президенттин колдоосу менен бир канча маданий мекемелер көп жылдан бери бизде ремонттон өткөргөн эмес. Ошол капиталдык ремонтту өткөрдүк. Бул улуттук филармониябыз азыркы учурда бүтүн капиталдык ремонттон өттү. Опера жана балет театры бүтүн капиталдык ремонттон өттү. Андан тышкары азыркы учурда Кыргыз улуттук драма театры капиталдык ремонттон өтүп атат. Азыркы учурда бир июнь айларына барып калабыз деп атабыз жыйынтыгы менен. Музейлер боюнча дагы Корпоратив музейи азыркы учурда чоң капиталдык ремонттон өткөрүлөт. Санариптештирүү боюнча былтыр бир канча кадамдар жасалган. Бир канча музейлерде аудиогидтер пайда болуп, оцифровка иштери башталган. Быйыл ошону буюрса бүткөрөбүз. Корпоратив атындагы музей, Тарых музейи жана Фрунзе музейин бүтүндөй экспонаттарын электрондоштуруп, оцифровка кылып, сайттарга жайгаштырып, анан бүтүн кыргыз эли көргөндөй кылып, эмне байлыгы бар, кандай бизде сүрөттөрүбүз бар, кайсы сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрү бар. Мына ошолордун баардыгын онлайн режимде Баткенде болсо дагы, Таласта болсо дагы, Ошто болсо дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Балдарды коргоо жылы ошого карата атайын бир канча долбоорлорду пландадык. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей Бишкек шаарында бизде Жаштар театры бар, анын артасында Курчак театры бар, оң жагында чоң Кычан Жакупов атындагы парк турат. Мына ошол жерге бир канча долбоорлорду ишке ашыруу боюнча дагы сүйлөштүк.